Арыбаңыздар достор, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар. Менин аты жөнүм Максат Кутманбеков. Бүгүн сиздер менен учурдагы актуалдуу маселе болгон, көйгөйлүү маселе болгон, же болбосо балким окуучулардын түшүнүнө кирип жаткан, өзгөчө ата-энелерде түйшөлтүп жаткан бул кесип тандоо маселеси тууралуу айтып бергим келип атат. Учурда кесип тандоодо окуучуларыбыз абдан көп жаңылыштарды кетирүүдө. Аны баарыбыз баамдап, сезип көрүп жатабыз. Учурдагы окуучулардын тандоосу бул менин оюмда эки жол менен баратат. Биринчиси бул окуучулар ата-энесинин, таанышынын билиштери аркылуу тандап атышат. Кандай? Атасы айтат: "Ай балам, тиги жерде Тайкең окуйт. Ошого тапшырып алсаң, жерде калбайсың." Же болбосо апасы айтат: "Ай кошунанын баласы деле тиги жакта окуп жатпайбы? Же болбосо мынча акча таап жатпайбы? Сен деле андай болсоң жаманбы?" деген маселелер болот. Ал эми экинчиси болсо бул университетке же болбосо кесип тандоодо кокустук менен тандап алуу. Ал кандай? Университетте эмес, мектепти бүтөбүз, колубузга аттестатты жана жалпы республикалык тестилөөнүн сертификатын алып шаарга келебиз. Бизде талондо бардыгы жакшы, 110 баллдан ашкан. Анан кесип тандаардан мурун биз университеттерди кыдырып баштайбыз. Кыдырып, кайсыл кесипке же болбосо кайсыл баягы университетке өтүп кала турган болсок, же болбосо ал жерде бюджеттик орун болуп кала турган болсо, ошол жерге тапшырып, ошол жерде окуп калабыз. Бирок ал жерде биз эмнеге окуп жатканыбызды же кайсыл багытта окуп жатканыбызды так аныктап, анын келечектеги бир канчалык акча табаарын, же болбосо канчалык ал кесипке суроо таба күчтүү экенин билбей эле тапшырып алган күндөр болуп атат. Мына ушунун айынан окуучуларыбызда же болбосо жалпы эле Кыргызстанда кадр маселесинде көп көйгөйлөр жаралууда. Биринчи, жалпы республикалык тестилөөдөн мурун биз кесипти тандап алышыбыз керек. Себеп дегенде, жана айткандай эле, биз жалпы республикалык тестилөөгө өзүбүздүн даярдыгыбызды көрүп жатканда ар кандай предметтерди тандайбыз. Мисалы үчүн, химияны, биологияны, тарыхты, кыргыз тилди, керек болсо математиканы тандап алабыз. Анан биз эң негизги тесттен дагы жана башка кошумча предметтик тесттерди дагы баарын алып алып, аягында орто жолдо калып атабыз. Анын баарына даярданганга бизге убакыт керек болот да. Жок, биз баарын тандап алабыз, эмне де болсо бул бизге запас болот. Мен врачка өтпөй калсам, мед академия өтпөй калсам, анда мен тарых факультетине тапшырып алам, же мугалимдикке тапшырып алам деген бир жакшы бир запастарды карайбыз. Бирок бул нерсе туура эмес экен. Себеп дегенде биз биринчи кесипти тандап туруп, анан ошого жараша предметти тандасак, ошол иштин, ошол тандаган предметтин майын чыгарып окуган болобуз. Мына ошондо бизде башка нерсеге даярданганга, жалпы республикалык тесттен жогорку балл алууга чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Учурда баарыбыз айтып атабыз, ааламдашуу болуп атат, же болбосо биз колдонуп жүргөн технология, техника, телефон, аппараттар көбөйүп атат. Бул нерсенин өтө чоң бир коркунучу деп да айтсак болот. Себеп дегенде дүйнөлүк бир уюм изилдеген экен. Дүйнөдө ошо 46 мамлекетти изилдегенде 2030 жылы дүйнөдө 800 миңдей адам жумушсуз калат. Бул эмненин кесепети? Бул роботизация. Биз бүгүндө кылып жаткан иштерибиз роботтор кылып калышы мүмкүн. Мисал үчүн, бул уже Европа мамлекеттеринде, Америка өлкөлөрүндө кездешип жаткан эле учурлар. Мисалы,
Жакынкы эле биздин тууганыбыз Турция мамлекетинде бир магазинде ал жерде бир дагы кассир жок экен. Ал жерде баягы электрондошкон автоматикалык система иштейт экен. Сен товарыңды аласың, ошол жерден сканерден өткөрүп кете берет экенсиң. Ал жерде бир да кассирдин кереги жок экен. Ал эми экинчи мисал болсо бул Европа мамлекеттеринде. Баарыбыз машина айдайбыз, машинеге түшөбүз. Но ошолор машинелерди жасоодо дагы роботтордун жардамы аркылуу кылынып жатат. Мына робот көп нерсеге биздин жеңилдиктерди тапшырып атат. Бирок ошол эле учурда эски кесиптер, актуалдуулугу жок кесиптер артта калып, бизге чоң коркунуч туудуруп жатат. Атай кетсек, бүгүнкү роботтор кылып жаткан жумуштар биз деле кылып жатабыз. Бирок роботтор канчалык аракет кылбасын, аны роботту адам колу менен, мээси менен ойлонуп ишке ашырат. Элестетип көрсөңүз, робот алманын түбүндө отурса, анын башына алма кулап түшсө, ал бүткүл дүйнөлүк тартылуу законун ойлоп таба албайт. Же болбосо ал сиз ыйлап жатсаңыз, сизге келип башыңыздан сылап, ыйлаба, же болбосо сиздин сезимдериңиз менен, таарынычыңыз менен бөлүшө албайт. Мына ошондой кесиптер бизди келечекте күтүп турат. Дагы бир бүгүнкү күндө баарыбыз тең интернетте отурабыз. Instagram, Facebook жана башка. Айтат элем, убактыбызды ошол жактан текке коротпой, ошол интернетти туура пайдаланып, көп жумуштарды, көп өзүбүзгө керектүү кесип тандоо багытындагы маселелерди билип алсак болот. Мисал үчүн, Myers-Briggs деген атайын ушундай тест ойлоп тапкан экен, MBTI деп. Ал тестте адамдын өздүк маалыматын изилдеп чыгат экен. Мисал үчүн, интроверт жана экстраверт деп коет экен. Атай кетсек, экстраверт жана интроверт деген эки чоң бөлүмчөгө бөлөт экен. Экстравертке кирген адамдар булар коом менен, адамдар менен, чөйрө менен иш алып барганды жакшы көрөт. Ал эми интроверттер болсо бир өзүнчө кичинекей бөлмөдө иш кылганды, адамдар менен анчалык сүйлөшпөгөндү жакшы көргөндөр бар. Эми биз кесип тандоодо дагы ошол нерсеге өтө зор мамиле кылышыбыз керек. Кээ бир окуучуларды байкап көрсөңүз, ата-энеси эч ким менен сүйлөшпөйт. Класстын бир бурчунда, же болбосо партанын бир бурчунда өз алдынча жүрүп, өз алдынча бир иштерди кылып жүрөт. Демек, сиз ал баланы соц кызматкери бол, же милиция кызматкери бол, же адамдар менен жалпы эле иштешкен кызматкер бол деп багыттасаңыз, бул туура эмес көрүнүш болот. Мисалы дагы айта кетчү нерсе, азыр баарыбыз IT тармагында дүйнөлүк статистиканы көрүп атабыз. Баарыбыз тең IT технологияна кызыгып атабыз. Баары тең айтып жатат. Ушул жакка тапшырсаң, сен акчасыз калбайсың дейт. Туура. Бирок мен экстраверт болсом, адамдар менен иштешкенди жакшы көрсөм, мен алар менен сүйлөшкөндө энергия топтоп атсам, мен кантип бир комнатада кызылып, кантип кечке компьютер тиктеп, жумушумду кыла алам. Мен ал жерден өзүмдү депрессияга түшөм. Жана башка дагы ооруларды, жана башка бир өзүн басынтуу иштери жүрүп, ал баягы өзүнүн келечегин, кесибин таба албай калышы мүмкүн. Ата-энелерге айтат элем, ошон үчүн ушундай жакшы бир маалыматтарды интернеттен карап берип, же балаңызга багыт берип, же балким өзүңүз деле ошол жака кирип, интернетке кирип MBTI деп жазсаңыз, же болбосо Myers-Briggs'тин тести деп жазсаңыз, ошол жакта толгон токой маалыматтар чыгат. Ошол жака кирип, өзүңүздүн кайсыл типке кирериңизди билип, андан кийин кесипти тандасаңыз болот. Америка өлкөлөрүндө мектеп бүтүрүүчүлөрдүн 80% ушул тест аркылуу өзүнүн кесибин тандашат экен. Америка өлкөлөрүндө. Бирок бизде кандай? Бизде жана мен айткандай эки жол менен. Ошондой эле кесип тандоодо
дагы бир тест бар. Ал биздин адамдарды, кесиптерди 5 типке бөлгөн. Бул адам техника, адам жаратылыш, адам көркөм образ, адам белгилик система деп. Адам жана айткандай эле адамдар менен адамдардын пикир алмашуусу. Адам белгилик система бул жанагы интроверттер. Бир жерде отуруп эле өзүнүн жумушун кылып, белгилүү бир система менен IT жагында жүргөн кызматкерлерди атасак болот. Ал эми адам жаратылыш болсо, бул жаратылыштар менен, мал чарбачылыгы менен, жалпы эле биология тармагындагы кесиптерди айтсак болот. Адам техника дейбиз. Адам менен техниканын ортосундагы байланыштар. Адам көркөм образ дейбиз. Адам балким ырдаганды жакшы көрөт, балким сүрөт тартканды жакшы көрөт. Ошол нерселердин баарын тең аныктоочу тесттер интернетте бар. Ошол тесттерди дагы интернеттен карап көрүп, өзүңүздүн кесибиңизди таап алсаңыз болот. Кесип тандоонун дагы бир формуласы бул сиздерге 3 суроо берилет. Биринчи суроо: мага эмне жагат? Мен эмнени каалайм? Эмне кылышым керек? Деген 3 суроо болот. Мага эмне жагат бүгүнкү күндө? Мисал катары айтайын, мен сүрөт тартканды жакшы көрөм аябай. Бирок өзүм сүрөт тарта албайм. Сүрөт тартканды ушунча каалайм, досторумдун сүрөт тартканын көрүп алып, мен да ушундай сүрөт тартсам, мен да ушундай чоң художник болуп, портреттерим илинип турса деп самайм. Бирок мен ал нерсени кыла албайм. Каалайм, бирок жасай албайм. Эми үчүнчү суроо бул керек. Эгер мен аны жасай албасам, бирок кааласам, мага керекпи? Сөз түрдө кереги жок. Мен анткени убактымды коротом. Туура. Ал нерсени мен убакыт коротуп, энергиям жумшап, ийгиликке жетишим мүмкүн. Бирок мен ал нерсени кылыш үчүн убактымды коротуп, жанымдагы конкуренттерден өзүмдү артта калтырып коем. Ошондуктан кесип тандоодо эң негизгиси бул өзүңүздүн ички муктаждыктарыңызда жүрөктө эмнени сүйлөп жатса, ошону аткарууга туура келет. Дагы бир мисал катары айтайын. Өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Кандай суроо? Эгер сизде 10 миллион, мейли 100 миллион акчаңыз болсун, ошол 100 миллион акчаны сиз кайда коротот элесиз? Биз изилдөөлөргө өзүбүз окуучулар менен жолугушканда ошол суроону бергенде айтат: мен машина курган завод ачмакмын дейт, мен чоң строительный компания ачмакмын дейт, бири болсо сүт завод ачмакмын дейт. Ошол жерде дагы окуучунун, адамдын ички жүрөгү эмнени сүйлөп жатса, ошол нерсени айтат экен. Ошон үчүн өзүңүзгө ошол суроону берип көрүңүз. Атене сиз дагы ушул суроону берип көрүп, окуучуңуздун, балаңыздын кайсыл тарапка жөндөмдүү экенин билип алсаңыз болот. Айтат элем, урматтуу окуучулар, урматтуу атенелер, кесип тандоо бул өтө чоң жоопкерчиликтүү тандоо. Кыргызда айтат: эки нерседен жаңылышпа. Биринчиси бул кесип тандоо, экинчиси жубай тандоо дейт. Эгер биз кесибибизди туура тандасак, анда сөз түрдө жубайсыз да туура тандаган болобуз. Урматтуу окуучулар, сиздер кесипкөй жаштар болуш үчүн, жалпы эле өлкөбүздү өнүгүш үчүн профессионалдуу, кесипкөй, эң мыкты адистер чыгышы керек. Алардын чыгышы үчүн сиздер эң биринчи кадамыңыз бул кесибиңизди туура тандоо болот. Эгер сиз кесибиңизди туура тандаган болсоңуз, анда сиз тандаган кесибиңиздин майын чыгарып, эң мыкты, эң жогорку деңгээлде ишке ашырсаңыз, анда ар бир адам ошентип ишке ашыра турган болсо, Кыргызстаныбыз сөз түрдө өнүгөт. Күчтүү кадр, күчтүү өлкө.